Достар, жалпыңыздар үшін сонун жаңылык бар. Кутстрой курулуш компаниясы жалпысынан 5 патер ойнап жатканын барыңыздар уксаңыздар керек. Бирок конкурска кантип катышабыз деген суроолор пайда болгон болсо, шарттары жөнөкөй. Ылдыйда турган 3 ссылкага катталасыңар Facebook, Instagram жана YouTube баракчага. Анан сиз автоматтык түрдө конкурска катышууга укук аласыз. Анан 30 сентябрда ошол жалпы катышуучулардын арасынан 9 жеңүүчүнү аныкталып, башкы офиске чакырабыз жана ошол жерден 9 арасынан бирөөнү 2 бөлмөлүү квартира тапшырылат. 2 бөлмөлүү, абсолютно бекер. Анан бул жолкусуна эгерде сизге ийгилик кушу жылмай калса, эч кабатыр болбойбуз, кайгырбайбыз, себеп дегенде ноябрга чейин дагы 3 квартира ойнотулат. Балким ошо үчөөнүн бирөөсүн сиз утуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир гана өзүңүз катышпастан, жалпы туугандарыңызга дагы айтып койсоңуздар, мүмкүнчүлүктөр өтө көп болот. Кутстрой курулуш компаниясынын акциясына катышууга барыңыздарды чакырмакчыбыз. Ассалам алейкум, урматтуу достор. Фунунда ТВ каналы билип кой долбоору кайрадан эфирде. Жана биз кайрадан дагы да Оштобуз. Оштун так борборунда бир өзгөчө эфир тарталы деп турабыз. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр сурангансыңар, Ошко келиңиздер, Ошко ушул суроолор менен текшерип көрүңүздөр, ким канча билет экен, ким канча акча утат болду экен деп силердин суранышыңарды аткарып атабыз. Жана бүгүн Оштун так борборунда мааракелер өтүп жаткан жерде бүгүн өзүбүздүн жет суроосуз атабыз. Жана кимиси канчалай акчалай байгеге ээ болот экен биргеликте көрмөкчүбүз. Баштардын алдында салт кайланып калган эле сиздерден каналга катталып коюңуздарды, лайк басканыңызды, анан сөзсүз түрдө коңгуроonu басып коюңузду сурамакчыбыз. Себеп дегенде сиздердин суранышыңыздарды орундатып келип турабыз. Эми силер биздин суранышыбызды орундатып койсоңуздар сонун болот. Билип кой, баштадык. Жет суроо. Эгерде бир же эки туура жооп болсо эчтеке албайсыз. 3 туура жоопко 100 сом уже гарантированно берилет. 4кө 200, 5кө 300, 6га 500, анан 7 баарына 1000. Даяр болсоңуз кеттик, э? Алыкул Осмонов канчанчы жылы төрүлгөн? 1915 жыл. Туура. 1915 жыл. Билбейт экенмин, кийинки. 1916 беле? 16 эмес, кичине жаңылык. 18. Жоо, өтүп кеттиңиз. 15. Туура. 1900 канча? 15 жыл. 61. 1915 жыл төрөлгөн. 15 жардам берди, макул эсептеп койгон. Билбейт экенмин. Аха. Темза дарыясы кайсыл өлкөгө таандык? Билбейм. Улуу Британия. Пенза. Темза деген дарыя. Жок. Европада багыт берип коюн. Футболдун мекенинде билебиз ал жерде? Испания. Жок. Футболдун мекени Испания эмес экен. Бразилия. Бразилияда эмес экен, Европада атабыз. Европа дегенде кайсыл өлкө футболду ойлоп тапкан деп ойлойсуз? Ошол өлкөдө Темза деген дарыя агат экен. Германиябы? Англия болчу. Африкабы? Жок, Европа өлкөсү. Европа өлкөлөрүндө Багыт берип коюн. Футболдун мекени деп аталат бул өлкө. Испания. Испания эмес, Англия. Темзаң эмне Темза? Пенза каерде дебейсиң? Кайра билбейт экенмин. Англияда экен. Россия. Тилекке каршы Англия, Улуу Британия экен. Дүйнөлүк океандын эң терең жери кандай аталат? Атлантика. Эң терең чуңкур жери. Шуну билбейт экенмин. Мариан. Мариан. Тип. Эмнеге окшошураак экен, а? Мария деген атка окшош. Russia. Марианская впадина деп аталат. Жок. 11 километр тереңдикте бирдемке деп аталып коет. Сен айтпайсың сеңе? Кийинкиси Мариан. чуңкур туп-туура. Мен Өмүрбек Бабанов негиздеген Республика партиясын тандадым. Себеби Кыргызстанымдын кең келечеги үчүн. Республика партиясы башка партиялардан айырмачылыгы өздөрүнүн берген убадаларынын көпчүлүгүн аткарып келишкен. Сиздер дагы биздин катарды толуктаңыздар. Американы ким ачкан? Христофор Колумб. Туура. Кристофор Колумб. Американы Джордж Бушпу? Джордж Буш президент болчу. Американы ачкан 1692 жылы ким? Билбейт экенмин. Христофор Колумб. айткыча жечип калдыңыз, жакшы эсептейбиз. Васко да Гама. Вас. Веспуччини ачкан. Америка Веспуччини ачкан беле? Ошонун атынан коюлган да? Американы башка бирөө.
Башка бирөө ачкан. Жакшылап бир ойлонтуруп жооп берип коюңуз. Американы ачкан адам Вашингтон ачканбы? Вашингтон немеси да? Колумб ачкан экен. 1990. Amerika çıkanda. Американы бир Абдан Хусейн ол. Христофор Колумб дүйнөдө эң бат жаныбар. Бат? Эң бат жаныбар. Билбейт экен бат. леопард. Тилекке каршы тура эмес. Эң бат жануар. Жануарлардан неме да? Леопардбы? Жок, леопард эмес экен. Баары эле леопард деп ойлойт, бирок башка чымчыктар, канаттуу. Калибри. Калибри эң кичинекей. Ал эми бат деп башка чымчыкты куш. Соколбу, сокол. Сокол, бүркүттөр экинчи орунда экен айтып коеюн, макул. А вот биринчи орунда кайсыл? Биринчи орунда билбейт экем. Бүркүтпү? Бүркүт экинчи орунда экен. Экинчи орунда. Биринчи орунда таппасаңыз кийинки деп коебуз. Кийинки. Сапсан деген куш экен. Эң бат жаныбар? Эң бат жаныбар. Bat canavar, bat tez geldirik. Жок, неме да? Өзүң маймун. Жолборс да? Не дедиңиз? Жолборс. Жолборс эмес экен, башка ойлонуп көрүңүз. Коён. Коён эң алдыңкы онун онуна да кирбейт. Жирафпы? Jaguar. Ягуар алда эмес экен. Айтып берели давайте, убакыт кенен. Пил. Жок. Şıkan. Калибри чымчы. Ал эң кичинекей куштуу жаныбарлардын катарына кирет экен. А эң бат Леопард. леопард. Тилекке каршы тура эмес, баары эле леопард деп ойлойт экен, сапсан куш экен. Тимон Колчокморов аркалаган 3 кесипти атап берсеңиз. Билбейсизби? Сүрөтчү болгон, актер болгон, Жана үчүнчүсү? үчүнчүсү жазуучу, балким. Актерчулук, сүрөтчү. Мындан кийинкиси кандай? Үчүнчүсү, эң башкысы? Эң башкысы акын болгом. Жок, аябай кооптуу кесиптин ээси болгон экен. Пожарныйбы? Жок. Милиционер. Кооптуу десе башар. Каскадер. Каскадер. Ал сүрөтчү болгон, актер болгон. Анан үчүнчүсү ушул жерден көп жаңылышып атат. Ким болгон үчүнчү? Сүрөтчү, актер. Жазуучу болгонбу? Жок, ыр жазган эмес. Ошо киного эле байланыштуу, кооптуу. Режиссер болгон. Кооптуу деп белгиледим, кооптуу. Неме? Каскадер болгон да? Туура. Актер дагы. Сүрөтчү, Жана анан режиссер да. режиссер эмес экен, алып барчу. Амада. Киного байланыштуу эле кооптуу кесип эмне болушу мүмкүн? Продюсер. Жок. Актер. Актер ал сама собой актер да. Nurlan Ersin prodüser olgon. Senarist değil öyle ne dediler? Сценарист. Каскадер болгон экен. Сүрөтчү, актер, Анан үчүнчүсү жазуучу, режиссер. режиссер. Тилекке каршы мынакей айтып аткан болчу, каскадер. Каскадер деген. Лампочканы ким ойлоп тапкан? Анда билбейм. Тилим учунда турат бирок айта албай атам ошон. Кийинки суроого өтө берелик. Билбейт экем. Билбейт кесе? Муну билбейм бирок кийинки барбы жокпу? Жок, түгөндү. Неме? Atkan Mayri Sudağlar. Кытай ойлоп чыккан. Кытай. Чынбы? Окумуштуу канчанчы бир жылы лампочканы ойлоп тапкан, ошондо ким? 16-жылы. Ürkün Solgun'da da olaydı mı? Однажды деген актер ойлоп чыккан. Томас Эдисон. Красавчик. Шергазы, бул 100 сом сеники, себеп дегенде 3 туура жооп берген экенсиң. Ал эми эң бат жаныбар дегенде баары эле гепард деп ойлойт экен, бирок тилекке каршы сапсан экен. Сапсан? Сапсан деген куш дүйнөдө эң бат жаныбар болуп саналат экен. Кур'анга келгенби? Балким. Мен илимий жагын окуп кеткем. Анан Сүймөн Колчокморов каскадер экенин кийинчерээк айтып калдым. Тилекке каршы лампочканы Томас Эдисон ойлоп тапкан. Чоң рахмат качканың үчүн. Эки эле туура жооп болуп калды тилекке каршы буга. Дагы бир суроо. Ден соолук кандай? Ден соолук жакшы. Мощный? Мощный. Ким үйлөнүп атат? Досум.
Досуң үчүн прям шитпи? Все. Ден соолугуң жакшы болгон үчүн эле 100 сом карматып коюн келгенде 3 суроону туура жооп берди деп туруп. Qancha so'ra oldu? Я, Qancha so'ra oldu? 2 суроо калды. 2 Айткандай эле просто шайыр жооп бергени үчүн 100 сом бул сеники. Той жакшы өтсүн. Бектур куттуктайбыз. 3 суроо бар. Атайын майда кылып берип атам. Балким азыр кыздарды тейлеп же болбосо бир майда чөт алыш керек болсо жардам тиет, катышканың үчүн чоң рахмат. Просто мындай кылалы. Негизи жок, негизи жооп берген жоопторуңуз акчалары жетпей. Koldu ver, koldan çöndürme çıkarıp veriyorum. Просто күлдүргөнүң үчүн могу. Разы. Бул 100 сом сиз үчүн. Анан жакшы эле эсептейин деп атам, просто досторуңуз акырыраак айтып турса макул демекмин. Каскадер деп кыйкырып атса, сиз режиссер деп салганыңызда ошол моментте кармап калдым. Так үстүнөн дагы бир 100 сом кошо алмак экенсиз. Томас Эдисонду билгениңиз өтө жакшы. Анан сизге катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Сейчас мы живем в таком времени, где нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, сможем ли мы обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению, нашим детям. И ради светлого будущего страны мы должны сделать правильный выбор. Я выбираю партию «Республика». Я выбираю путь вперед. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй ар кандай жооптор жаңырды, туура эмес дагы. Бирок биз ар дайым айтып келебиз, билип кой долбоордун максаты акылдуу адамдарды эле кечке көрсөтүү эмес, биздин канча миңдеген аудиториябызга ошол фактыларды акырын билдирип коюш. Силер ар дайым мынакей кимиз канча сомбутат болду экен деп көтүп жатып, өзүңөр билбей ушул нерсенин баарын жаттап каласыздар. Биз ушуну менен биргеликте мынакей ар бир чыгарча 7 суроодон айтып жаткан болсок, берип жаткан болсок, ошол 7 суроонун жок дегенде 2 же 3 силердин эсиңерде калып калса, анда бул өтө чоң жетишкендик. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөр суранган, Ошко келип тартыңыздар, Ошто сонун болуп болуш керек деп. Менимче сонун болду окшойт алгачкы эфирибиз. Анан эң башкысы сиздерге айтарым, биздин буйруса бул долбоорубуз кийин өсүп, ар кайсы региондорго чейин барган деңгээлге чыгабыз деген ойдобуз. Ошон үчүн лайк басып турсаңыздар эле, каналды колдоп турсаңыздар эле, албетте эч кандай каражатыбыз жок болсо деле, колдоочуларыбыз жок болсо деле, биз өзүбүз барып деле тартып келгенге даярбыз. Болгону гана сиздердин маанайыңыздар жана сиздердин каалооңуздар. Фрунзе ТВ билип кой долбоору, көрүшкөнчө.